Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз иши мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. УКМК дагы 2 мамлекеттик кызматкерди кармады. Чүй облустук шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын башчысы жана мамлекеттик курулуш агенттигинин кызматкери кармалды. Бул тууралуу УКМК кабарлады. Мамлекеттик курулуш агенттигинин Борбордук аппаратынын өкүлүнө Чүй облустук шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын башчысы жана мамлекеттик курулуш агенттигинин кызматкери, Чүй райондук шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын башкы бухгалтери жаранды мыйзамсыз бошотуу демилгесин көтөрүү үчүн $1500 пара берип жаткан жеринен кармалышкан. Аламүдүн районунун жана Чүй облустунун башкы архитектору жаран мамлекеттик курулуш агенттигинин кызматкери аркылуу мамлекеттик курулуш агенттигинин жооптуу кызматкерине райондук башкармалыктын башкы бухгалтери ээлеген кызматынан бошотуу үчүн мыйзамсыз аудиттик текшерүүнү жүргүзүп, каралоо жолу менен кызматтан алуу максатында кайрылган. 6 сентябрда жүргүзүлгөн тергөө ыкчам иш-чараларынын натыйжасында жарандар мамлекеттик курулуш агенттигинин кызмат адамына пара берип жаткан жеринен кармалып, УКМК тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда козголгон кылмыш ишинин алкагында тиешелүү тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Булак Супер Кежи. Сулайман тоодо элди карактап жүргөн топ кармалды. Сулайман тоодо каракчылык жасаган топ кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык 5 сентябрда Ош шаарынын 2004-жылы туулган тургуну милицияга арыз менен кайрылган. Ал арызында кечки саат 21:30 чамасында аны белгисиз балдар бычак менен коркутуп, телефонун күч менен тартып алганын билдирген. Белгилей кетсек, бул бир ай аралыгында ушундай мазмундагы 3-арыз. Шектүүлөрдүн саны түспөлдөрүнөн улам бир кылмыштуу топ экендиги маалым болгон. Издөө иштеринин натыйжасында 6 сентябрда кылмышка шектелип, Кара Суу шаарынын тургундары кармалышып, убактылуу кармоо жайга киргизилген. Алар 1998-жылы туулган, мурда каракчылык менен соттолгон. 2003-жылы туулган, жазасын өтөп абактан чыкканына 2 ай болгон. 2002-жылы туулган жаран жазасын өтөп келгенине 10 гана күн болгон. Учурда бул кылмыштуу топтун башка кылмыштарга тиешеси бар же жоктугу териштирилип жатат. Каракчылык боюнча тергөө иштери уланууда. Булак Назар Ньюс Кежи. Казакстанда 5 жаштагы кызды зордуктап өлтүргөн жаран химиялык жол менен бычылат. Мындан сырткары өмүр бою эркинен ажыратылды. Мындай өкүм кече 7 сентябрда сот тарабынан чыкты. Бул тууралуу аталган өлкөнүн жергиликтүү басылмалары жазып чыгышты. Маалымдалгандай, сот каза болгон наристе Эркежан Нурмахаттын ата-энесине 100 миллион теңге өлчөмүндөгү моралдык чыгым төлөп берүүгө да милдеттендирилди. Эске салсак, ушул жылдын 13 июлунда Түркистанда 5 жаштагы Эркежан Нурмахан дайынсыз жоголгон. Аны издөө иштерине айылдын бардык жашоочулары катышкан. Жашоочулар көзөмөл камераларынан наристе үйдөн алыс кетпегенин көрүшкөн. 48 жаштагы жарандын үйү 2 жолу тинтилип, 3-сүндө гана наристенин жансыз денеси сарайдан табылган. Кылмышкер Сайдолим Гайып Назаров буга чейин адам өлтүрүү беренеси боюнча айыпталып, 10 жыл түрмөдө отуруп чыккан. Булак Супер Кежи. Садыр Жапаров Шандон провинциясынын Компартиясынын партиялык комитетинин катчысын кабыл алды. Өлкө башчы Садыр Жапаров Кытайдын Шандон провинциясынын Коммунисттик партиясынын партиялык комитетинин катчысы Лин Ону кабыл алды. Бул тууралуу бүгүн 8 сентябрда президенттин басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык, жолугушууда маданий, гуманитардык, туристтик жана соода-экономикалык тармактарда кызматташууну өнүктүрүү боюнча пикир алмашуу болду. Мамлекет башчысы май айында Шандон провинциясына болгон жемиштүү сапарын жана Кытайга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында Лин Ону менен жолугушуусун жылуу маанайда эстерин, ошондой эле Кыргызстан менен провинциянын ортосундагы мамилелерди өнүктүрүү пландарын белгиледи.
Садыр Жапаров Кытайга болгон сапарынын алкагында кыргыз делегациясынын облустун экономикалык, социалдык өнүгүүсүндөгү жетишкендиктери менен таанышып, бир катар ишканаларды кыдырып, эки өлкөнүн бизнесмендеринин ортосунда ишкердик байланыш түзүүгө болгон жакшы мүмкүнчүлүгүн эске салды. Буга байланыштуу президент Кыргызстан менен Шандун провинциясынын ортосундагы практикалык өз ара аракеттенүүнү бекемдөөнү улантуу зарыл деп эсептейт деп айтылат маалыматта. Өз кезегинде Лин У Садыр Жапаровго Кыргыз-Кытай мамилелерин өнүктүрүүгө көңүл бурганы үчүн ыраазычылык билдирди. Ал белгилегендей, акыркы жылдары эки тараптуу мамилелер тынымсыз тереңдеп, эки өлкө лидерлеринин жетекчилиги астында жаңы деңгээлге чыкты. Мындан тышкары Лин У алар кыргыз тарап менен биргеликте практикалык кызматташтыкты активдештирүүгө, соода-экономикалык долбоорлорду илгерилетүүгө жана Кыргызстан тарабынан автобустарды сатып алуу долбоорунун ийгиликтүү мисалында ар түрдүү тармактарда өз ара пайдалуу кызматташтыкты ишке ашырууга даяр экендигин ишендирип өттү. Жыйынтыгында тараптар өз ара пайдалуу өнөктөштүктү тереңдетүүгө жана Шандун провинциясы менен ар тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө макулдашты. Булак Су Беркежи.